Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, Илгиз агай саламатсызбы. Биз 10 билим онлайн окуу борборунун мугалимдери болобуз. Жана ошол борбордун негиздөөчүлөрү мен Турат Алыбаев жана биздин математик агайыбыз Илгиз Жумаев агай. Агай саламатсызбы? Саламатсыңарбы баарыңарга? Урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, кечээ күнү биз түз эфир кылып, ошол Жалпы Республикалык тестирлөөгө даярдануунун канчалык маанилүү экендигин мындай деталдуу түрдө анализдеп көрсөтүп берүүнүн аракетин кылдык, бирок убакыт мындай тар болгондугу үчүн Рахмат мырза, саламатсызбы? Мындай 1 сааттын ичинде бул жалпы облустардын акыбалын анализдеп берүүнүн аракетин көрдүк. Мындай айтканда, ЖРТга тапшырган ар бир 2 окуучунун бири 110го жетпей калып атат десек, бул абдан туура болот. Эми кичине бир аз жаңылышы бар, анткени кээ бир облустарда 50%дан кичине көбүрөөк 110дон өтөт экен, бирок кайра эле 110дон өтүп алып деле окуу жайга өтпөй калган окуучулардын да санын көрдүк. Бул боюнча аябай биздин ичибиз ачышып келет. Анан бул карантин болгонго чейин деле мен өзү 2017 жылдан бери эле ушул онлайн окутуу менен алектенип келем. Онлайн окутууда мындай жакшы эле тажрыйбага ээбиз. Педагогикалык стажым болсо 12 жыл. Азыр бул жерде мындай кылалы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, азыр биздин мекемени тааныштыруу менен баштайлы. Мынакей, сиздер ушул группада азыр агай экөөбүздөн тышкары 78 окуучу бар. Анан Телеграмга киргенде, урматтуу окуучулар, мына Телеграмда ушундай группага киргенде эле бул жерде уведомление деген бар, билдирүү деген. Мен азыр компьютерден көрсөтүп берип атам, азыр немеден кийин, слайдтан кийин Илгиз агай да көрсөтүп берет. Негизи Телеграмдын бир артыкчылыгы ошол группалардыкы ушундай уведомлениясы мындай жабык болот. Анан бул жактан келген шилтемелер, сабактар, жазуулар сиздерге угулбай калышы мүмкүн. Баягы WhatsApp'тагыдай болуп тынк деп SMS болуп келбей. Ошон үчүн бул уведомление деген өзүңүз каалаган баардык группаныкын уведомлениясын ачып алсаңыз болот, же кааласаңыз жаап койсоңуз болот. Мен бул жерде мындай бизде ЖРТга байланыштуу группалар мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 группа бар. Негизи 9 группа окуучулар биз менен даярданып атат. 10-чу группа болуп сиздер кошулуп атасыздар. Андан тышкары дагы менде көптөгөн мындай группалар бар. Алардын баары мага тоскоолдук жаратпасын деп бул уведомленияны өчүрүп коем. Сиздер дагы ушундай кылып колдонсоңуздар болот. Уведомление билдирүү ачык. Эми бизде бүгүн сиздер үчүн даярдалган чакан бир слайд бар. Ошол слайдты тааныштыруу менен баштайм. 10 билим билимдүүгө дүйнө жарык. 10 билим онлайн окуу борбору. Биздин слоганыбыз бул билимдүүгө дүйнө жарык. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, билим алуу бул абдан түйшүктүү бир маселе. Бул түйшүккө чыдаган адам, билим алуунун түйшүгүнө чыдаган адам түбөлүк түйшүктөн кутулат деп дайыма айтып келебиз. Муну биздин окуучуларыбыз абдан жатка билет. Муну минтип айтабыз. Билим алуу түйшүк, билимсиздик түбөлүк түйшүк деп айтып келебиз. Муну окуучуларыбыз абдан жакшы билет. Бүгүн биз ЖРТга киришүү кылабыз. 1-февралда баштала турган группа сиздерсиздер. Эми бул болсо менин өзүмдүн жеке логотипим. Бул болсо биздин билим берүү мекемебиздин логотиби. Турат Алыбаевмын мен. Азыр бул жерде да тааныштырып өтөбүз. 10 билим онлайн окуу борбору. Борбордун негиздөөчүлөрү менмин, Турат Алыбаев. Кыргыз тилчи мугалиммин, агартуучумун, ошол эле учурда жазуучумун. Бир канча убакыттардан бери ушул жазуучулук менен алектенип келем. Журналдарга, газеталарга макалаларды жазып келгем. Азыр деле жазып келем. Анан экинчи азыркы учурдагы 33 жашымдагы тандаган кесибим бул программист. Сайт жасоо менен ошол сыяктуу IT жааты дейт го, азыркы күндө мындай
брендти, трендти, мода болуп аткан кесип десек болот. Бул IT жаатынын дагы адиси болуп эсептелем. Биздин математикадан сабак берген, мен Турат Алыбаев кыргыз тилинен сабак берем. Илгиз Жумаев агайыбыз болсо бул математик мугалимибиз, өзү математик, программист. 2016 жылы жалпы республикалык тестирлөөдөн 218 балл алган. 2020 жылы болсо жакында эле декабрь айында президенттик стипендиянын ээси болуп отурат. Илгиз агайыңардан ала турган, үйрөнө турган мындай турмуштук деги эле мындай билимдик өтө көп нерселерди үйрөнөсүздөр деп үмүт кылабыз. Андан кийин биздин сабактар булар Zoom аркылуу өтүлөт. Ар бир сабак запись болуп YouTube'да сакталат. Анан ушуну айтсак эле көпчүлүк окуучулар мынтип айтат: анда агай акча төлөбөй эле сиздин курсту жөн эле YouTube'дан көрө берсек болот да деп. Андай болбойт. Анткени биз аны биздин окуучулар гана көрө алгыдай кылып ачып коебуз. Башкалары көрө албайт. Анан каттоо кылганда дагы биз сиздердин мейл адрестериңиздерди жана аккаунтуңуздарды алдык. Ошол аккаунтуңуздар аркылуу гана сабактарды көрө алгыдай кылып коебуз. Же болбосо биз жиберген атайын шилтемелер менен гана көрө аласыздар. Анан теориялык сабактар лекция катары өтүлөт. Биз мындай кылып слайд менен ушул сыяктуу кылып слайдтарды ачып, же болбосо Илгиз агай өзүнүн мындай доскасы бар, алып туруп доскага мындай кылып жазып, дароо ошол жерден эсептерди чыгарып көрсөтүп өтүп берет. Практикалык сабакта ар бир окуучу өз оюн айта алат. Мындай теория деген ушул сыяктуу да мындай жалпы маалымат берилет. Практика дегенде ошол өтүлгөн теманы талкуулайбыз. Талкуулаганда бул жерде биз мүмкүн болушунча ар бир окуучунун оюн укканга абдан аракет жасайбыз. Практикалык сабакта болсо бир группада максимум 5 окуучу гана болот. Практикалык сабактарда биз группаларга бөлөбүз. Ошондо бир группада 3төн, 4төн, 5тен гана максимум 5 окуучу болот. 5 окуучу өз алдынча кайра сабактарды талкуу кылышат. Андан кийин курстун артыкчылыгы, онлайн курс эмне үчүн бүгүнкү күндө артыкчылык жаратып атат? Үйдөн эч жакка барбайсыз. Сизди мындай бир жака барыш керек, байкемдин үйүндө жатам, тайкемдин үйүндө жатам, анан жол кире, жатакана, ал жакта тамак ашым дебейсиз. Үйдө кадимкидей жатып, мектептеги сабактарыңызды калтырбай окуй бересиз. Каалаган учурда сабакты кайталап көрө аласыз. Республиканын ар тарабынан келген достор менен таанышасыз. Мына көрүп атасыздар, негизи 80ден 100гө чейинки окуучулар болот группабызда. Ар жанагы практикалык сабактарда чакан группаларга бөлгөндө биз дайыма аларды бөлүп койбойбуз. Ар бир сабакта мындай автоматтык түрдө эле бөлгөндө сиз ар бир сабакта башка бир достор менен таанышып, демек бул жерде сиз университетке алдын ала даяр боло баштайсыз. Анткени университетке барганда дагы сиз Кыргызстандын ар тарабынан келген окуучулар менен окушуңуз мүмкүн. Керек болсо башка өлкөлөрдөн келген досторду дагы табышыңыз мүмкүн. Мугалимдерден жана достордон 24 саат жардам сурай аласыз. 24 саат любой убакытта жардам сурай бересиз. Болгону агайыңыз уктап аткан болсо, эртеси жооп бериши мүмкүн, бирок 24 саат Telegram группа ачык, любой учурда жазып сурай бересиз. Практикага басым жасайсыз, университетте окууга даярдык көрөсүз. То есть биз жөн эле ЖРТга даярдап туруп эле ошону менен болду, эмне болсоң ошол деп таштап койбойбуз. Жалпы республикалык тестирлөө менен бирге университетте канча окуйт адам, ошого даярдык кылабыз. Жана ЖРТ бүткөндөн кийин жана сертификаттарды таштоо учурунда дагы мүмкүн болушунча биз ар бир окуучубуздун жанында болуп, качан ташташ керек сертификатты, канча балл менен таштаса өтө алат, кайсыл жерге бюджетке өтө алат, ошолордун баардыгын анализ кылып берип турабыз. Булар акысыз болуп эсептелет. Курста эмнелер өтүлөт? Курста бул толук кандуу курс болуп эсептелет. Негизги тестке даярдык жалпы 4 ай окутулат. Мындай байкашымча мындай бардык эле жерлерде ушундай, мисалы 4 ай, 5 ай, 6 айсыз бул ЖРТнын толук курсун алуу өтө кыйын. Негизи 4 ай окутулат. Математика бөлүмүндө колонка бөлүгү менен математика бөлүгү толук окутулат. Андан кийин кыргыз тил бөлүгүндө
окшоштуктар, аналогиялар. Окуу жана түшүнүү, анан грамматика толук окутулат. Математика жана кыргыз тилден тесттер менен иштейсиздер, практика кылып турасыздар. Ошол, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу биздин бүгүнкү семинардын катышуучулары. Анан бул жерде 10 билим эмне үчүн 10 билим? Мен ошого токтоло кетким келип атат. 10 билим деген мына 10 деген жанагы деген технологияда жанагы 10 деген баскыч бар го, жандыруу деген, иштетүү дегенди билдирген 10 деген сөздөн алынган 10. Анан билим. Негизи билим бардык эле адамда бар. Биз муну мындай танбайбыз, четке какпайбыз. Мынтип айтпайбыз, ой сен эчтеке билбейсиң, гел биз үйрөтөбүз дебейбиз. Бардык адамда билим бар болгону, кээ бир адамдын билими өчүп калган, кээ бир адамдын билими уктап калган, кээ бир адамдын билими мындай чаржайып болуп жатат. Биз ошолордун баардыгын иштетүүгө аракет кылабыз, кылабыз, басабыз. Мүмкүн болушунча мындай мотивация кылып, дайыма ар бир сабакта өзгөчөлөнүп, ар бир сабакта жаңы бир нерселерди берүүнүн аракетин жасайбыз. Анан ошол эле учурда Илгиз агайыңар дагы, мен дагы жума сайын силерге ар түрдүү семинарларды өтүп туруунун аракетин көрөбүз. Кесип тандоо боюнча деги эле колдон келишинче биз сиздерге толук кандуу жардам берүүгө даярбыз, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Эми мындай өтө узун эмес, 5-10 минуталык ушундай бизде слайд бар. Мырзайым, слайд жактыбы? Ооба, жакшы. Кыскача биздин мекеме жана биз тууралуу маалымат окуйм деген окуучулар болсо, негизи азыр бул группадагы окуучулардын көпчүлүгү эле тыйындарын төлөп коюшкан. Төлөй элек айрым окуучулар бар, бирок биз 1-февралга чейин деп күтпөй эле азыр төлөтө берүүнү туура көрүп атабыз. Анткени биз 1-февралга жакын алып баштасак дагы шашып калабыз. Себеби кээ бир окуучулар анан эртең салып коеюнчу деп группада калып, биз окуучуларыбыздан негизи акча доолабаганга аракет жасайбыз. Бул эми мындай бизнес эмес да, бул деген мындай жана базарда соодалашуу эмес да. Мисалы, базарга барып акчаңды берсең, бир нерсе алып кетесиң да. Бул билимде тилекке каршы мындай конкреттүү колго көрүнгөн бир буюм тайым эч нерсе ала албайсыз. Билимдин жыйынтыгы бул 3 жыл, 5 жылдан кийин билинет да. Эң эле аз быйыл ошол ЖРТнын жыйынтыгы чыккандан кийин билинет да. Ага чейин сиз канча үйрөнүп атканыңызды, канча окуп атканыңызды биле албайсыз. Жана 4 ай окутулат дедик, айына 1500 сомдон алып атабыз. Биз буга чейин ар кандай акциялар менен эң башында 450 сом менен окутуп баштаганбыз. 4 айга бир төлөп коюп окуган окуучуларыбыз болгон, анда 1800 сом менен 4 айдан бери окуп келаткан окуучуларыбыз бар. Анан кээ бирөө башында ишенбей 1 айга 450 сом төлөп коюп, анан кийинки айдан баштап 1000 сом төлөп, 1200 сом төлөп кымбаттап кеткендер бар. Азыр дагы эгер ошондой болуп калбасын десеңиздер, мына ЖРТга 4 эле ай убакыт калды. Даже 4 ай толук эмес, майдын канчасында болот билбейбиз, бирок майдын 10-уна чейин гана окутабыз биз. Ошондо майдын 1-инен 10-уна чейин сабактарды тездетебиз. Кыскасы 4 айга толуктайбыз. Азыр төлөп коем дегендер болсо, бул 1200 сомдон алабыз. Эгер толук 4 ай үчүн төлөйм десе. Жок, ар бир айына 1500 сом төлөп турам десе, биз ага деле каршылык болчок. Бирок биздин көп жылдык тажрыйбабыздан улам бул жерде айта турган маселе, ким көбүрөөк аракет кылган болсо, жалпы республикадан тесттен жакшыраак жыйынтык алат. Эми бул натыйжа деген, жыйынтык деген бул аракеттин гана жыйынтыгы деген сөз. Мындай ким жакшы жыйынтыкка жетсе, ал көбүрөөк аракет кылыптыр деген деле билебиз. Анан бул жерде мындай бир маселе бар. Эгерде окуучу акчасын төлөп коюп, анан эми онлайн да сабак, анан жөн эле мугалимдердин сабагына катышып эле жүрө берсе, өз алдынча аракет кылбаса, анда бул ЖРТдан жакшы балл ала албайт. Биз окуучуларыбызга дайыма ушуну баса белгилеп айтабыз. Мугалим жөн гана бир мындай жолдо багыт көрсөткөн эле стрелка. Биз
мен дайыма айтам окуучуларыма, мен дейм Алыбаев Турат, сиздин мектебиңиздеги эң жаман мугалим кандай окутса, балким ошондой эле окутушум мүмкүн. Бирок менин бир артыкчылыгым бар, мен сизге туура багытта окута алам дейм. Туура багытта. Мен жанагы эң жакшы окуткан мугалим, то есть эң жакшы мугалим балким тескери кетип аткан стрелканы көрсөтүп коюп аткан болушу мүмкүн. Эми мен эч бир мугалимди жамандагым келбейт, бирок биз ошол туура багытта окутууга, окуучуларыбызды жөн эле окутуп коюуга эмес, биз аларды өз алдынча изденүүгө, өз алдынча эртең университетке баргандан кийин да ар бир окуучу өз алдынча окуйт, өзү даярданат. То есть ал жерде мектептегидей болуп тапшырма аткардыңбы, эмне келбей койдуң, класс сабакка кирбейсиң деп артыңан эч мерчибейт экен да. Биз ошолордун баарын башыбыздан өткөргөн тажрыйбалуу инсандар катары окуучуларыбызга туура жолду үйрөтөлү деп күйүп атабыз. Кечээ күнкү сабакта дагы ЖРТнын результаттарын, жыйынтыктарын абдан ар бир облусттун өзүнчө терең анализдегендин аракетин кылдык. Анын видеосу да сакталуу силердин группаңарда турат. Бул видео да сакталат, аны дагы жиберебиз. Биздин ар бир сабак мындай эч нерсебизди кайра жок кылып жибербейбиз. Бул ошол бойдон сакталып тура берет. Болгону бир артыкчылыгы биздин окуучулар гана көрө алып аткандыгы. Биз дагы көбүрөөк окуучуларыбыз көрсөтөм деп аракет кылабыз. Илгиз агай, эгер сөз болсо сизде, болбосо окуучулардын суроолоруна жооп берсек болот. Мен дагы маалымат берип коеюнбу агай? Биз агай айтылбаган жерлерин көрүп токтолоюн. Саламатсыңарбы? Менин атым Илгиз. Азыркы учурда Ататүрк Ала Тоо университетинин акыркы курсунда окуп жатам. Ошо быйыл бүтүрүп атам. Анан силер ошо ОРТ тапшырган атасыңар эми быйыл ошол нерсени мен дагы убагында башыман өткөргөм дегендейчи. Анан мындай силер кайсыл нерселерди сезип турсаңар же кайсыл мындай ойлор, кайсыл толгоолор силерди ойлондуруп турган болсо, убагында мени деле ошол нерселер ойлондурган. Эми курстун ички маалыматтарына токтоло кетейин да. Көбүрөөк ошол жерге токтололу. Биздин курс оң билим эмнеси менен башкалардан айырмаланат дегенге токтололу. Бизде биринчиден мисалы үчүн Секомго же НОАга бара турган болсоңор, китеп сатып аласыңар, материалдарды сатып аласыңар. Бизде курста окуп атканда биз материалдарды өзүбүз силерге группага жөнөтүп берип турабыз. Мынакей бул сабактын материалдары ушул эсептерди чыгарып келгиле, тапшырмалар ушулар деп группага баардыгын тең жиберип турабыз. Эгер силер курсту сатып алган болсоңор, кошумча материалдын сатып алуунун кереги жок. Биринчи өзгөчөлүгүбүз ошол. Эми кошумча андан сырткары деле өзүңөр даярданыш үчүн сатып алып окусаңар болот. Экинчиси, бирок эми биздин курстагы материалдар, керектүү материалдын баардыгын тең өзүбүз беребиз. Экинчи артыкчылык. Бул негизинен биздики онлайн деп айтылгандыктан мындай YouTube'га сакталат, баардык сабактар сакталат. Каалаган учуруңарда көрө аласыңар. Мисалы үчүн Секомдо же НОАда сабакта отурсаңар, офлайн отурсаңар, түшүнбөй калган жериңер көп болуп кетсе, мисалы үчүн кайра көргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ошол менен өтүп кете бересиңер да, кийин түшүнбөгөн жер аябай чоң болуп кетет да, анан темадан артта калып каласыңар, болду, сабактан калып каласыңар. Бизде андай эмес. YouTube'дагы сабактарды каалаган учурда көрө аласыңар. Көрүп туруп, андан кийин эмне кыла аласыңар? Кайра бизди кубалап жетсеңер болот, эгерде артта калып калсаңар. Экинчиси. Үчүнчүсү. Бизде негизинен мисалы үчүн Секомдо же болбосо НОАда мейли рекордто болсун, эң чоң ушулар да Кыргызстандагы ОРТга даярдай турганча. Ушуларда мисалы үчүн теманы өтөт. Мисалы үчүн математиканы айтып берейин. Теманы өтүп туруп бир 5 эсеп чыгарып берет. Калган эсептерди чыгарып бербейт. Көрсөтпөйт чыгарылышынчы. Бизде кандай болот? Бизде мен теманы өтүп берем толугу менен. Андан кийин толук баардык эсептерди чыгарганга силерге үйгө тапшырма берилет. Силерге убакыт берилет, ошону чыгарып келесиңер, анан мен силерге баардыгын тең текшерип берип жетишем. Элестетип атасыңарбы, эгерде Секомдо, НОАда 4 айдын ичинде жөн эле силерге темаларды өтүп берип кете берет.
Мисалы үчүн теманын аркасында 20 эсепти, 30, 50 эсеп болсо, аларды чыгарып бербейт. Мисалы үчүн 5-10 чыгарып берет, калганына тийишпейт. Биздин 10 билимде баардык эсептерди тең чыгарып беребиз да. Баардык эсептердин чыгарылышын көрсөтүп беребиз. Анан өзгөчөсү колдон келишинче мен силерге ушул тактикада үйрөтүүгө аракет кылам. Бир эсепти 10 секундта, 20 секундта, 30 секундта же болбосо эң оор эсептерди 1 минутада кантип чыгарабыз деген. Себеби мисалы үчүн ортодо биринчи бөлүктө 30 суроого 30 минут колонкалар бөлүмүндө. Аны көбү билишпейт дагы, убакыт бар деп эле отура беришет дагы. Чыгарган адамдар деле мындай колунан келчү адамдар деле жетишпей калат. Менин болсо аларды эсептин өзүн биринчи көргөндө эле кандай чыгарыш керек, кандай подход кылыш керек деген нерсе менен полный үйрөтүп берем. Анан бизде дагы бир өзгөчөлүгү бул биздики биринчи теория кетет, анан практика кетет. Экөөнү тең бирге алабыз. Билим алууда 3 негизги багыт бар. Биринчи только теория менен кете берген багыт бар. Бирок кийин теориядан чыгып практикага киргенде көбү жаңылышып калат. Бул биринчи жол туура эмес. Баардыгы тең боюнга алышат. Экинчи жол бар. Только практика кылып кете берген. Бул жол дагы туура эмес. Бул жол менен канчалык ийгиликке жете алсаң дагы, бирок баягы мен азыр айта турчу 3-чү багытка жете албайт. 3-чү багыт бул теория окутасың. Мындайча айтканда формулаларды билесиң, ошону сразу практика кылып колдоносуң. Формулаларды билесиң, сразу практика кылып колдоносуң. Ошентип сразу кылып кете берип, бул жерде бизде эмне болот экен? Мындайча айтканда гөндүм же болбосо биздин өнөрлөрүбүз, мындай математикалык навыктарыбыз же болбосо кыргыз тилинен эмне таба турган мындай өнөрлөрүбүз, эң керектүү компетенттер бизде пайда болот да. Ошон үчүн бул 3-чү ыкма дүйнөлүк практикада аябай көп колдонулат. Окудуңбу, сразу бир нерсе кыл. Окудуңбу, сразу бир нерсе кыл. Ушул нерселердин баардыгын тең колдонууга аракет кылабыз. Өзгөчөлүктөр ушулар. Анан бизде достор мындай. Мен силерге мындай жөн эле слайдтар менен же болбосо ушундай нерселер менен түшүндүрбөйм. Атайын окуучуларга арнап планшеттер алынган. Ал планшетке жазылат кадимкидей экранга баардыгы тең. Эч кандай колумдагы сулуу деп коем. Анан жазып, ошол жерден эсептердин баардыгын тең түшүндүрөбүз. Комптор Турат агай дагы, мен дагы ноутбук колдонобуз дегендей. Кыскасы технологиялардын баардыгы тең бизде бар. Эч кандай эмне мындай проблема болбойт да. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Эми мындайча айтканда бизден эле эмес, азыр биздин деле окуп аткан, буга чейин окуган деле Турат агай айтып өткөндөй, 10дой группабыз болду дедик. Ошолордун баардыгы тең эле эч ким нааразы болгон жок. Баардыгы тең жакшы жыйынтык көрсөтүп атышат. Алдыңкылары уже золотой сертификат алабыз деп аябай жакшы камынып мындай даярданып жүргөн кездери аларга багыт көрсөтүп, биз информация маалыматтарын берип, жол көрсөтүп келе жатабыз. Буюрса сиздерди дагы күтөбүз. Ошол агай менен сөздөрүм. Рахмат, Илгиз агай. Эгер окуучуларда суроо болгон болсо, суроолорго өтөлү. Анан жанагы Телеграмды телефонуңуздан бир көрсөтүп койбойсузбу, уведомленияны кантип ачат дегенди. Же өзүнчө эле кыска видео жасап туруп жиберип коелубу? Анткени окуучулар негизи мурунку группалар деле ошондон кыйналган. Телеграмды уведомленияны ачып койбогондугу үчүн видеолорду көрбөй калган. Эмне эле баягы сабактын шилтемеси келгенин көрбөй калган. Анан ошондон кичине көйгөй болуп жүргөн. Аларды дагы түшүндүрөбүз. Бизде ошол негизи кыскача, көп деле узартпай эле коелу. Менимче түшүнүктүү эле болду болуш керек. Анан видеону сохранить эттик. Аны кайра немеге жөнөтүп коебуз группага. Эгерде сиздерде суроолор болгон болсо берсеңиздер болот. Айдана мырзайым, Урмакан, Ибраева, атыңызды айтып койсоңуз. Суроолор барбы, урматтуу окуучулар? Чатта бир суроо бар. Чоң рахмат сиздерге дейт. Мырзайым, сизге да рахмат. Окууңузга ийгилик каалайбыз. Кудай буюрса өлкөбүздө өнүп турган, биз ушуга ишенебиз, бул өлкөнү илимдүү, билимдүү окуган биздин окуучуларыбыз гана өнүк турат деп ушуга ишенебиз. Дайыма муну окуучуларыбызга какшанып айтып келебиз. Ар бир сабакта биздин окуучулар өнүк турат деп муну дайыма айтып келебиз. Колдон келишинче биз мунун
дем күчүн берип турууга, мотивация берип турууга даярбыз. Суроо деле жок, баары түшүнүктүү болду дейт. Рахмат мырзайым. Саламатсыздарбы? Эмдиги жылы дагы онлайн курс өтөсүздөрбү? Ооба, биз 2017 жылдан бери онлайн курстарыбызды өтүп келебиз. Быйылкы жылы дагы кичине активдүү өтүп баштадык. Мурда онлайн курс дегенде баягы видео сабактарды даярдап койгон элек, ошону эле көрүп коюшчу. А быйыл болсо жөн эле онлайн сабак эмес, бул жандуу, кадимкидей эле дистанционный сабак деп коет. Аралыктан өтүлгөн сабак болгону сиз менин жанымда, мен сиздин жаныңызда эмесмин. Аралыктан экрандын артынан мени көрүп атасыз. Бирок жандуу ушул учурда тирүү көрүп атасыз да, баягы азыр бул видеонун записин көргөндөр кичине өкүнүп калышы мүмкүн. Ай, жандуу көргөн жакшы турбайбы депчи. А жанагы биздин мектепте дагы онлайн сабак десе эле ата энелер ошону түшүнүп калбады. WhatsApp'та ачат: урматтуу окуучулар, дептер кагазыңарды алгыла, сүйлөп туруп өчүрүп коет. Ал сабактын аты эч жерге жазылбайт, ал сабак эч жерге сакталбайт. Окуучунун телефону деле эми бүгүнкү күндө окуучулардын телефонунда деле память аябай укмуш эмес. Мен любой кайсы окуучунун телефонун көрсөм, мало памяти деп жүрөт да, анан WhatsApp'тан келген SMS-тин баарын удалить эткенде эмне деген гана сабактар өчүп кетти да. Эжейлер видео жиберген, ал өчүп кетти. Анан WhatsApp'тан видео жиберсе дагы ашып кетсе 64 мегабайттык видеону жибере алат мугалим. Андан ашык видеону жибере албайт. А биз болсо 1 сааттык, 2 сааттык сабакты запись кылып туруп, өзүбүздүн YouTube каналга киргизип туруп, сизге ссылкасын эле берип коебуз. Сиздин телефонуңуздан местаңызды ээлебей каалаган учурда көрөсүз. Эми мегабайтыңыз кетиши мүмкүн, бирок бул жолу сиз окууга кандай настрой кылышыңыз керек? Жол киреге, башка жакка барып жатканда жатаканага кете турган акчаларды бул жолу интернетке салышыңыз керек болот. Өзүңүздүн 1 айлык интернетиңизди жакшылап мыктап алышыңыз керек. Мүмкүн болсо 1 айлык без лимит интернет сатып алсаңыз кыйналбайсыз. Сабактарды каалаган учурда көрөсүз, кайталап кайра көрө бересиз дегендей. Анан негизи ошол интернет ылдамдыгыңыздарды жакшыртып алсаңыздар жакшы болот. Анткени биздин сүйлөгөндөрүбүз катып калбаш керек. Анан каалаган учурда сурооңузду бере алышыңыз керек дегендей. Ошол айталы деген сөздөр, ойлор ушулар. Ибраева, атыңызды айтып коесузбу? Сураныч. Ошо фамилиядан айтканда аябай жаман көрөм мен. Атыңыздан айтайынчы. Нурзада. Кудай буюрса, биз кийинки жылы дагы онлайн өтөбүз. Негизи быйылкы жылы карантин башталгандан бери онлайн өтүп келатабыз. Айрым окуучуларыбыз бар, жайлата карантин учурунда майдан сентябрга чейин даярданышты. Айрым окуучуларыбыз бар, сентябрдан бери даярданып жатат. Биз мына улам даярдай берип, мына Телеграмда көрүп атасыздар. Менин могул жерде ЖРТ деген өзүнчө бөлүгүм бар. ЖРТда мына 1, силер эң үстүндө турасыңар. Улам кийин кошулган үстүнө чыгып кала берет. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Карасаңыздар, 10 группа даярданып келатат. Элдер ЖРТга көңүл буруп атат. Кээ бир окуучулар кеч ойгонот экен, кээ бирөө эрте ойгонот экен. Мүмкүн болушунча ким эртерээк ойгонсо, ким көбүрөөк аракет кылса, буюрса ошонун жыйынтыгы жакшы болот. Эми биз мындай дегенден алыспыз. Сен эч нерсе билбейсиң, кел, биз сага мээңе куюп коебуз дегенден алыспыз. Биз ушундай принцип менен ар бир окуучуда билим бар. Болгону ошол билимди биз ойгото турган кнопканы билебиз. On дегенди басабыз, болду, ачылат. On баягы англисчеде ачуу дегенди, жандыруу дегенди билдирет да. Же болбосо бизге 10 билим, 10 түрдүү билим бар, бардыгы бар. Бизде программисттер бар, бизде SMM-щиктер бар, бизде кыргыз тилчилер бар. Мен кыргыз тилдин грамматикасына аябай жакшы көңүл бурам. Калпакты дайыма башыман түшүрбөйм. Үйүсү жок жазган окуучуларымды такалайм. Туура жаз деп. Ошол урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерге ийгилик каалайм. Анда менде сөз бүттү. Көп узартпайлы. Суроо болсо суроолорду алабыз, болбосо бүтүрө берели. Мырзайым уруксат берсеңиз.
Гүлиз агай, анда окуучуларда суроо деле жок окшойт. Анда мен записти токтото берейин, окуучулар менен анда коштошо берели. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу окуучулар, сиздерге ийгилик каалайбыз. Суроо келип калды агай. Эмне дейт? Кыргыз тили менен математикадан башка сабак өтүлөбү дейт да. Ооба, аябай жакшы суроо. Негизи азыркы учурда биз сиздерди негизги тестке кабыл алып атабыз. Кыргыз тили менен математика чогуу өтүлөт. Бул бир аптада 6 сабак өтүлөт. 3 күнү математика, 3 күнү кыргыз тили болот. Күнүгө сабак болот. 1 сааттан болот сабактар. Бул деңгээлине жараша, кээ бир сабактар 1 сааттан ашып кетет, оорураак темалар. Кээ бир сабактар бир 30 мүнөт, 40 мүнөт болушу мүмкүн. Кыскасы, күнүгө 1 сабак өтүлөт. 7-чи күнү эс алабыз. Химия, биология, анан англис тил деген сабактарга даярдык көрүп атабыз. Кудай буюрса, алар өзүнчө курс болуп ачылат. Ага катталабыз дегендерди өзүнчө алабыз. Анын төлөмдөрү дагы өзүнчө болот. Бирок алар кичине арзаныраак болот. Мисалы, алар 1,5 миң болбойт да, анткени негизги эмес да алар. Ал дагы Кудай буюрса ошо февралда башталып калат деп турабыз. Анда урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул жерден жыйынтыктай берейин. Записти токтотуп атам. Силерге ийгилик каалайм. Илимдүү, билимдүү, өлкөбүздү өнүктүрөм турам деген патриот, адеп акылактуу, ыймандуу, өлкөбүздү дүйнөгө тааныта турган белгилүү инсандардан болушуңуздарды тилөө менен жакшы туруңуздар демекчимин.